Биздин сунуштун экөөсү кирбей калды дедиңиз да, урматтуу Жанар Кубанычбекович. Аккредитация кирбей калды да. Ошол жөнүндө бир тереңирээк айтып бериңчи өзүңүздүн сөзүңүз. Ошол биринчи, экинчи пункт. Элмирзакович, ошол бул ошо жумуш топ ошо баардыгыбыз караган учурда ошо экөө кабыл алынган жок. Биз да ар бир ошо добуш берүү аркылуу мындай чечип аттык. Эми бул жерде ошо аккредитация боюнча туура көрсөңүз, биздин эксперттер сизге кыска жооп берип койсо болобу? Эксперттер эмнен жооп берет? Эксперттер силер сүйлөшкөн сөзүңөрдү айтат да. Аккредитация деген мен ойлойм милдеттүү түрдө керек. Сөзсүз болуш керек. Баягы диплом сатуу, анан жасалма диплом деп. Өзү мен вуздардын ушунчалык көбөйгөнүнө каршымын өзү негизичи. Бирок эми ушундай саясат кетти, вуздар ачылды, аларды жаппоо эми бир башка маселе болсо керек. Бирок ошолордун баардыгын аккредитацияны өткөрүп коюу эмнеси мындай кыйын. Неаккредитованный вуз, орусча айтайынчы мен экспертиңерге. Что они могут дать студентам своим? Неаккредитованный вуз. Кана айткан экспертиңиз жооп берсинчи, Жанар Кубанович. Кимди айттыңыз эксперт деп? Да, можно я отвечу? Это Гульнара Каликова. Аккредитация, вот статья 24, она говорит, что аккредитация добровольная. Но если есть государственное финансирование, государственные инвестиции, государственные образовательные гранты, государство вправе требовать прохождения обязательной аккредитации. Вот. Вообще во всем мире мы изучали тоже практику. Аккредитация идет за деньгами. Там, где есть финансирование, там собственники всегда требуют как бы, ну, проверку, да, такое, в виде аккредитации. А почему вы избегаете от аккредитации? Что-то я не понимаю. Вы сейчас начали слева направо, слева уходить. Как добровольная аккредитация? Как вы понимаете? Хочу аккредитирую свой вуз, не хочу не аккредитирую. Хочу выдам диплом, не хочу не выдам диплом, что ли? Ну какой вуз, неаккредитованный вуз может такой соответствующий диплом выдавать? Элмирзат Аркиевич, саламатсыз ба? Элдар Абакиров, эксперт тоже. Bir жылдан бері жұмыштың тобы болып іштедік, жұмыштың үчөөсү болуп. Мамлекеттик университеттерге бул министерство... Я мен түшүнөм мунун баардыгын, мага түшүндүрбөй эле, мен ар дайым айтам ушу, мага түшүндүрүп атып эле бир жака кирип кетесиңер да, мага түшүндүрбөй, эмнеге аккредитацияны силер жок кылуу ниетинде отурасыңар? Аккредитация мамлекеттик акчасы бар, вуздун баарына калып атат. Ал сөзсүз кабыл алат ал. Мен жеке силер алып келген вуздарды айттым, чала сабат вуздарды, чала сабат диплом бергендерди, чала сабат окуткандарды айттым мен. Ал мамлекеттикти айтканым жок. Мамлекеттик ал сөзсүз аккредитациядан өтүш керек. Мен айтам го, мага түшүндүрбөй эле, мага жөнүн айтчы, эмнеге сенин вуздарың аккредитациядан өтпөш керек? Ошону айтып бериң. Жеке вуздар өтөт аккредитациядан, алар өтөт аккредитациядан, бирок биз аларды милдеттүү түрдө эмес, өзлөрүнүн мындай айтканда өзү. Эмне дегенсиз ал милдеттүү түрдө эмес деген? Биз эл аралык практиканы ишке ашырып атабыз, Элмирзат Аркиевич. Эл аралык практика деп жүрүшү мамлекет 30 жылда тыгып атпайбыз баткакка. Качандан бери эл аралык тажрыйбада дагы мен уккан эмесмин, ушу аккредитациясы жок, вузда бирөө окуп бүтүп келди, же болбосо ушундай вуз бар деп. Сиздерге окшоп мен кесипкөй эмесмин, мен талдаган эмесмин. Бирок эми мамлекетке эл аралык бул үлгү, эл аралык пример дебегилечи, эмне үчүн аккредитациядан өтпөш керек? Ошону эле далилдеп берчи мага. Кандай болуп калат буягы? Диплом сатуу болот, мен точно билем мен. Айтып бериңиз, урматтуу эксперт. Жооп бербейсизби? Нет, ну, знаете, мы очень долго изучали вопрос по аккредитации. Ну, во-первых, обязательная аккредитация, которая была привязана к документам, вообще во всем мире аккредитация привязывается прежде всего к финансированию. В нашей стране, когда ввели аккредитацию, ее привязали к документам. Такого в мире не делается. Теперь, к чему это привело? Это привело к сплошной коррупции. И вот сегодня ситуация такая сложилась... Тогда государственные вузы все коррупционные, что ли? Нет, смотрите, вот на рынке всего лишь 7 аккредитационных агентств. Хорошо, Эжеке, Рахмат вам. Большое спасибо. Вы
Конечно, я же говорю, я не такой специалист, как вы, ну, элементарно, аккредитация, что такое, я это понимаю. Вы мне уже второй раз сказали, это финансам было, а сейчас да, у нас в республике привязали документам. Я согласен, и документам надо аккредитацию. Я хочу мнение вот, госорганов узнать. Урматтуу Расул Мурза, аккредитация керек mi bizge керек емес пе? Егер siz керек емес десеңиз, сиздики мага компетентный болушу мүмкүн. Бирок далилдеп беришиңиз керек. Элнур Акич, аккредитация керек. Анткени мамлекетте Болду, билим берүү. башка айтпаган. Нерде мен агайым отурат, Чолпон Куйсаевич, может сизге бул маселенин тиешеси жоктур. Өзүңүз академиксиз, аккредитация керекпи вуздарга же кереги жокпу? Бир жооп берип коюңузчу. Мына эксперттер менен талаша албайт экен. Сөзсүз керек. Аккредитациясы болбойт. Мен жогорку окуу жайга өмүрдүн жарымынан көбүн бергенмин. Мектепте мугалимдин баласымын, сөзсүз түрдө аккредитациясыз жогорку окуу жай болбойт. Биринчи билимди, илимди талкалаган мамлекет боло албайт. Ошондуктан эл аралык практиканын дагы тийиштүү гана жерин алышыбыз керек дагы, калганын биздин улуттук өзгөчөлүккө, географиялык шартка жараша, финансыбызга жараша өстүрүшүбүз керек да. Ошондуктан аттестация керек. Мына мен жогорку окуу жайда биринчи түзүлгөн юридикалык академиянын ректору болгом. Ошондуктан туура маселе көтөрүп атасыздар. Чоң рахмат агай. Менде азырынча суроо жок. Биздин туңгуч президентибиз урматтуу Аскар Акаевич вуздарды ачып атканда жакшы эле ойлосо керек, ушу менин элим билимдүү болсун, жогорку билимдүү болсун деп. Бирок биз өзүбүздүн менталитетке жараша башка нукка алып кеттик да, оңойраак. Ушу азыр сиз айтып аткан же биз айтып аткан аккредитациясы жок вуздарга барып эптеп диплом албай. Кыргыздын канында бар. Эптеп диплом алыш керек. Алып туруп анан отурат күтүп 10 жыл мени качан ата энем жумушка киргизип коет. Кесип албайт. Кесип алгысы келбейт. Ошондон мен деги эле Жанар Кубанычев вуздардын көбүнө каршымын. Мына бизге азыр улуттук болгон 5 эле вуз жетмек. 7 миллион элгеч. Ну ачылып калды эми аларды жаба албайсың. Жаба албасаң эч күрдө ушу аккредитациядан өтсүн эле деп атам. Өзүңүз айттыңыз. Ата эне өзү аккредитациясы жок вуздарга бербейт. Анда алардын келген максаты эмне? Демек бир нерсе бар, мандем бар. Ошондон ойлонуп көрүңүз, Жанар Кубанычевич. Мен сизге сураныч. Бу түшүнгөн, билген адам катары сураныч кылып коеюн. Ол аккредитация калыш керек, сөзсүз. Ал өз ыктыярдуу болбош керек, мажбур болуш керек. Эгер вуздарды şu bilim berip, şu bizdin жаштарды өстүрөм деген вуздарды, şu аккредитациядан коркушса, анда бул вуздардын бардыгын жабыш керек. Мен сиз айтмакчы, жеке вуздарды айттым.